Гүлзат Мамытбек деген каймана ат менен таанымал болгон блогер Гүлзат Алымкулова камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык буга чейин укук коргоо органдарына 7 жаран кайрылып, алар Гүлзат Мамытбекти алдамчылыкка айыпташкан. Алардын айтымында ал кыска убакытта супер киреше деп убада берип, бирок жарандардан акча алып убадасын аткарбай изин жашырып кеткен. Келтирилген зыяндын суммасы $110.000 ашкан. Бул фактылар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекс 204-беренеси менен катталган. Шектүү Кыргызстандан 2020 жылдын февраль айынын башында чыгып кеткен. Ошол эле жылдын 8-июнунда блогерге алдамчылыкка шектелгендиги тууралуу билдирүү сыртынан берилген. 25 октябрда шектүү Кыргызстанга келген. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аны кармап милиция бөлүмүнө алып келишкен. Кармалган адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта.